эртең сотко материал келет. УЗРдин начальниги өзү келди, телевидение менен келдик, мына алып кетип. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Жер ресурстары башкармалыгынын Борбор калаадагы ижарачылардын төлөбөгөн карыздары боюнча кезектеги текшерүү иши болду. Шабдан Баатыр көчөсүндө жайгашкан унаа оңдоо, унаа жуу, май алмаштыруу, желимдөө сыяктуу кызматтарды көрсөткөн жайдын кожоюну бир топ убакыттан бери ижара акысын төлөбөгөндүктөн мэрияга болгон карызы 400 000 сомдон ашып кеткен. Ушу пункт технического обслуживания деп 2003-жылы алган. Жылдык арендасы 102 000 сом тактап айтканда. Ошонун бүгүнкү күндө 428 000 карызы бар экен. Ушундай бизде көп жылдан бери төлөп жүргөн арендаторлор боюнча тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы күндө мына өзү бизде келип комиссиондук түрдө ушул арендаторубузга эскертүү баракчасын бердик. Эгер ошо эскертүү баракчасы боюнча 10 күн ичинде тийиштүү чараларды көрүп карызын жаппаса, биз тараптан өндүрүү боюнча сотко берилип жана арендасы токтотуу боюнча материалдар комиссияга киргизилет. Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Жер ресурстар башкармалыгы эскертүүгө карабай ижара акысынын карызын төлөбөгөн ишкерлерге жана ишканаларга тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Эгерде талаптар аткарылбаса, жер тилкесин кайрадан мэрияга кайтарып алуу боюнча тиешелүү комиссия мүчөлөрүнө маалымат берилет. На сегодняшний день задолженность за аренду земельного участка составляет 641 179 сомов. Вот ваше уведомление, ознакомьтесь. Имарат Прогресс компаниясынын кеңсесине келдик. Себеби дегенде Имарат Прогресс компаниясы бүгүнкү күндө Байтик Батыра улица Байтик Батыра көчөсүндө жайгашкан жерди мэриядан арендага алышкан өз убагында. Жана бүгүнкү күндө Имарат Прогресс аренданын акчасын төлөбөй жатышат. Төлөбөй жатышат 2-квартал 2019 жылдан бери. Бул суммага дополнительно туум кетип баратат. Анын суммасы 160 295 сом болду. Бүгүнкү күндө мэриянын астында Имарат Прогресстин карызы 801 475 сом. Аталган башкармалык мэриядан жер тилкесин ижарага алып, ал жерде ар кандай курулуш тургузуп, кызмат көрсөтүү жерлерин ачып, бирок ижара акысын төлөбөй жаткан ишкерлер көп экенин айтат. Ошонун негизинде сентябрь айынын башынан баштап аталган башкармалык Борбор калаадагы объектилерге рейдтерди жүргүзүп, ижара карызын кайтаруу боюнча иш алып барууда. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.